18 апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Сот Алмазбек Атамбаевди Батукаевди бошотуу боюнча күнөөлүү деп тапты. Бишкектин 1-Май райондук соту 17 апрелде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Крим авторитет Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошоткондугу үчүн күнөөлүү деп тапты. Бул тууралуу Клопко адвокат Сергей Слесарев билдирди. Алмазбек Атамбаев күнөөлүү деп табылды, бирок иштен мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу жаза чарасы белгиленген жок, деди юрист. Крим төбөлү Азиз Батукаев 2013-жылы лейкоз тууралуу аныктаманын негизинде бошотулган. Кийин медициналык документ жасалма экени белгилүү болгон. Батукаевди бошотуу иши Атамбаевдин экс-президент макамынан ажырашынын себептеринин бири болгон. Ички иштер министрлиги Атамбаевди 3 жолу суракка чакырган, бирок ал суракка баруудан баш тарткан. Натыйжада 2019-жылдын августунда Кой Таш айылындагы Атамбаевдин резиденциясына күч колдонуу менен штурм уюштурулуп, мурдагы президент кармалган. 2020-жылдын июнь айында сот Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча коррупцияга аралашкан деп таап, 11 жыл 2 айга эркинен ажыратуу жана мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Бирок 2023-жылдын февралында Атамбаев колониядан бошотулган. Жогорку сот Батукаевди мыйзамсыз бошотуу ишин кайра кароого жөнөткөн. Алмазбек Атамбаев азыркы тапта дагы бир нече кылмыш иши боюнча фигурант бойдон калып, алар сотто каралууда. Сот журналист Канышай Мамыркулованын мүлкүн камакка алды. Бишкектеги Свердлов райондук соту камактагы журналист Канышай Мамыркулованын үйүн камакка алды. Бул тууралуу 17 апрелде укук коргоочу Гүлшайыр Абдырасулова Фейсбуктагы баракчасында билдирди. Адвокат Нурбек Сыдыковдун айтымында камакка алынган батир Мамыркулованын жалгыз мүлкү. Журналист ал үйдө үй бүлөсү менен жашачу. Канышай Мамыркулованы милиция 20-мартта үйүнөн кармап кеткен. Милиция журналист Фейсбук баракчасы аркылуу кыргыз-тажик чек арасы боюнча бурмаланган маалыматтарды таратканын билдирген. Ага жапырт башаламандыктарга чакыруу жана раса, улут, дин жана аймак аралык кастыкты козутуу беренелери боюнча айып тагылган. 22-мартта Бишкектин Свердлов райондук соту аны 19-майга чейин ТИЗОго камакка алган. Мамыркулованын өзүнүн айтымында ага каршы кылмыш иши коомдук, саясий жана социалдык маселелерди чагылдырганы үчүн ачылган. Ишкерлерге мыйзамсыз айыппул салган 25 кызматкерге чара көрүлдү. Башкы прокуратура салык кызматкерлери ишкерлерге мыйзамсыз айыппул салганын аныктап, 25 кызматкерди жазага тартты. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, салык инспекторлору ишкерлерге мыйзамсыз түрдө 5000 сомдон 13000 сомго чейин айыппул салышкан. Мыйзам боюнча эскертүү гана берилиши керек болгон. Текшерүүнүн жыйынтыгында мыйзамсыз чыгарылган токтомдор жокко чыгарылып, 25 салык кызматкеринин ар бирине 10 000 сомдон айыппул салынган.